Кыргыздын Кашкөй таланты, Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин агайдын Адамдар чекиттердин жарымындай аттуу ырлар жыйнагынын бет ажарына кош келиңиздер. Кыргыз элинин эл акыны, Кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк алган, келечектеги акын болом деген көптөгөн сиздерди жаштарга жол көрсөткөн, биздин урматтап сыйлаган өзүбүздүн агабыз Кожогелди Култегин бүгүн биздин куттуу окуу жайыбызда отурат. Бир кол чаап койсоңуздар. Сөз айтар мурда урматтуу жамаат, акынды көргөндө акын болуп кетесиң дегендей, мен ушул бүгүн Кожогелди Култегин дагы жакшы билет. Бизде 90% ушул айыл жеринен келген кыздарыбыз окуйт. Ошол сиздин китептериңизди карап отуруп, ошол китебиңизде мугалим кыз деген ырыңыз бар экен. Мен дагы бир Кожогелди Култегиндей бир көркөмдөп, бир салаваттуу окуп алсам дагы колдон келишинче ушуну окуп коеюн деп атам. Себеби ушул биздин кыздарыбызга ушу кыргыздын сизге окшогон чыган уулдары, канчалаган мырзалары келип сөз айта албай, өздөрүнө жар кыла албай, канча жигиттер ушул жерден уялыңкы тартып биздин кыздардын аркабыздан көп жүгүрүп жүрөт. Ошондуктан айткым келет эле, мен кыздарыбызга да келген жигиттерге, силерге бир жакшы биздин эл акыныбыз Кожогелди Култегиндин мугалим кыз деген ыры бар. Ошол аркылуу келсең гана мен ойлонуп көрөм деп коюшуңуздарга мен каалайм. Кожогелди Култегин мугалим кыз. Жашоо жалтыр иринбе, жансап койсоң ширинбе, сөздөрүңдү түшүнтүп, сөмөйүңда билимдүү, сөмөйүң ал чалкар бейим, сөзсүз ага барсам бейим, боруң болуп кармаган, болбой чугуп алсам бейим деген жакшынакай ыры менен биздин окуу жайга ушул жыл аяктап калганда ушул ыр аркылуу студенттерге бир эргүү берип, ушул студенттерге, мугалимдерге бир эргүү тартылайын деп келгениңиз үчүн дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Биздин окуу жайыбызга кош келипсиз. Кадыр Мырзалиев деген бир зал кары өткөн киши менен маектешип бирге жүрүп туруп калдык. Ошо кишинин май айы жөнүндө, дагы ушул май айында жолугушуп атат. Ушул май айы жөнүндө мындай бир түрмөгү бар. Ары сонун ары иги май айынын убакты 11 уулу бар үйдүн жалгыз кызы сыяктуу май ай дейт. Ушул 11 уулу бар үйдүн жалгыз кызы сыяктуу жаркыраган май айында жолугушуп атканыма өзгөчө сүйүнүчтөмүн. Анын үстүнө сиздердин университет куттуу жай, биздин адабиятка түздөн түз тиешеси бар. Биздин профессионал кыргыз поэзиясынын эң баштоочулары, классиктери Жомарт Бөкөнбаев, Темиркул Үмөталиев, дагы ушул сиздердин окуу жайдан билим алып, кыргызга кырымдар тең боло турган бир улуу эмгектерди жасаган. Андыктан дагы ар бир акын үчүн, ар бир жазуучу үчүн сиздердин университет өзгөчө ыйык көрүнөт. Мен эми ыр окуйун деп атам. Анан суроолорду берсеңиздер кагаз жүзүндө Бектур окуп берет. Мен жооп берип турам. Бул китеп дагы сүйүрлөр менен башталат. Болгондо дагы балалык кездеги сүйүрлөр, ашыклуу ырлары ошолор менен башталат. Андыктан кечке таяп сен сууга барганыңда, кечке таяп сен сууга барганыңа айт.
Keremeti Jaşo'nun janganın ayt. Atayılap özündü tiktesinde ata müydü kaşatka salganın ayt. Alay kuğunun toğut boy karasuğun alolunup alganға жарачуымын. Otun jarı batıp da otun jarı ortasında şiltendim karaçuğumun. Adamdı da maldı da ilelegen arıcı ol toskoy dep kinelegen dara taza görgüngü dam özündü tam üstünde çöp kırkıp girerim. Öy dönüşke kaytsan sen demin sanap özüngece baralbay yerin jalap katıp tiktep turçumun kantarılgan kara gerdin jalına yegim taya. Tüzdögü da saydağı ördögüsün tügöl korgo közlerim örgö bütün küpay kemdi toltura kudumdayım kurhan canım özündü görgön için. Yeni bul geçe oş toytu atkandan keyin oş degen ырындок бербесем болбойт. Чындыгында эле бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы Борбордук Азиядагы эң бир керемет тарыхы бар, керемет жагдай шарттары бар шаарлардын бири ушул Куттуу Ош. 3000'e çıkan ötkür şar üyrülüp sende öskün var janarın menen jangın var da anarın menen öskün var ay kaşkan jigit kız jarkıp ak buğra agat ışkartıp Sulayman toğu çıkkandar suktanta cüzge çıkkansın. Kıdırıp oştun bazarın kılındı geldi caşağım kol menen nandın cıkınan kol gılı beyiş yaşadım. Şarı yok, bulto öңalbayt. Toğsuz yok, bul şar önalbayt. Kırgızdan dostu bölse da, Kırgızdan oştu bölalbayt. Jaroker kalkı jakkanday, Jaraşat ırız bakkanday, iyili uçuraşaten, iyilgen mömö şaktarday. Ay kaşkan jigit kız jartıp, ak buğra abat ışkartıp, Sulayman toğu çıkkandar. Demek bul kız, bul jigit, bul agay, bul ejeke suqtan tat yüzgö çıkkansın. Tırmaktar degen roh bireyin. Kadim kele mına bu tırmaktar. Bu dünya boyunca mına oştadağı köp gelin kızlar tırmak koyuşat, tırmak östürüşöt, tırmak boyaşat, tırmakların kastarlaşat. Emaların barısına karşı çık men başına taş deydir.
Андықтан болгону ошол тырмактарын күлүктөргө, кадимки күлүктөргө салыштырды. Бир караса мүмкүн эмес, тырмак менен күлүктүн кандай байланышы болушу мүмкүн. Бирок акын эми ошонун жолун табат экен. Тырмактарын салган белем жарышка, тырмактарын айдаганды алыска, баратышат сулуулардан суурулуп, баратышат жарачуудай намыска, баратышат башын чулгу үмүттү, баратышат башкача бир дүбүрттү. Ар бир айыл, ар бир шаарда сандаган ар саяпкер кошуп ондон күлүктү. Сулуулардай сулуулар бүт саяпкердей башынан суу, жем, чөбүн күлүктөргө ташыган, үртүгүн жап, жал куйругун тарапчай, үстү башын үйлөгөндө кашыган, ар нерсенин таба турган аргасын, асыл кештер көңүлүнө албасын. Күлүктөрү, тырмактары кулпуруп, күйөлөрү жүдөп такап калбасын. Кыргыздын ал жигиттери өртеле, кылыч кармап, кылымдардын көркеле. Азыр болсо арманы жок алардын, асыл кечи тырмагынча көрселе. Азыр болсо арманы жок булардын, асыл кечи тырмагынча көрселе. Рахмат. Миң түндөр бар, бир күнгө тете болбойт. Ошондуктан бүгүн керемет күндөрүңүздөрдүн бири болсо керек. Алдыңыздарда кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин агай. Башталат баары майдадан, байкабай таны майдадан деп, чыгармачыл адам чындап эле чыгармачыл болот. Кандай чыгармачылык экенин көз көрсөтө сиздерге айтып берейин азыр. Коебуз көргөн кантип түшүнбөй, ынтызарбыз бүт бардыгыбыз бүтүндөй. Гений болгон Култегиндей агайдын галстугу китебинин түсүндөй. Just
Саламатсыздарбы? Кожогелди Култеген агайыбыздын калемине таандык Маржан көз чыгармасы. Адеми зада айчырай, арзуумду айтам кантип ай, өрүлгөн чачың сунулуп, каршы өлүмдөн тартып алчудай, каршымдан чыкса караанын, калтырап басып каламын, кирпигим тийип кетет деп, ирмебей көздү караарым. Закымдын тамыр кагышын сайраган сайын жаңычыл. Бул дүйнө менин энчимдей, бурчумда булгу бар үчүн. Жакшылык нени буралган, жаткансып тилеп Кудайдан, шаттыктын келген түпкүрү, шакшактай шалгы муңарман. Буркурай сайрап кооздук нур, булбулдан өткөн дос жоктур. Тырмагын кыркып жатканда, ыргагың анын коштоп. Сенектен бери камтыган сезимди жарчуу таңшык ал. Жүрөк чөлөрдүн учунда үзүлбөй жаткан тамчы бар. Кезигүүдөн келатам. Кадамымдан шыртарып, кайгыганга ыз салып, эки бөлөк кареке элесте бир кыстарып, сүйүнүштөн келатам, сүйгөн кызым жыттанып. Ар илмемде бел ашам, ар эстөмдө кең ачам, ылдый ыргып өйдөрдө ыр алганы келатам. Кыйла узакта туруп да кыналганы келатам. Ар тиктеши белегим, ар күлкүсү желегим, жаркып алыстан жаныш үчүн келемин. Бай коңурдан учкансып барыш үчүн келемин. Айдан дагы кызганып, ай талбастан кысталып, ар деминен өлүп мен, ар кебинен ышкалып, жалында бир келатам, жал-жал көзүм жыттанып. Жалында бир келатам, жал-жал көзүм жыттанып. Рахмат, расыл бүдіріңіз. Құрматты қонақтар, ағайымыз келді, асыл келді, бақ келді. Ағайдың ұрматы жашақынға тақ келді. Ағайымыз келген кезде артынан ағайды ерчіп қатар-қатар қат келді. Анда қаттағы сұрауларға ағайдан жауап болсын. Қожагелді ағай, қош келдіңіз. Шөл бір қыз деген шығармаңыз аябай жағат. Шөл бір қыз кем жана азыр, шөл бір қыз қаяқта деген сұрау береді. Шөл бір қызды мені мына Фейсбукту бір топ қолдырым, маға қаттарына қаттарылек болсаңыр. Қырғыз ақындарының ішінен ең көп қаттар ұшысы бар. Анан ошол қырғыздар аз оқиды өзі. Анан поэманы өтін аз оқиды. Бирок мен ошо Фейсбукта шу аралашып, балардын ар бири менен тигинтип сүйлөшүп нетип атып, Кондажынын сүйүүсү деген поэманы окуттум. Жакшы окушту. Бүгүнгө чейин каттар келе берет. Кондажынын сүйүүсү тилекке жараша ушул Ошто жүргөнүндө жазылган. Шыбыр көмүр деген поэманы окуттум. Абдан окушту. Берки Мөөркан апа деген атасынын сүйгөнү жөнүндө поэма. Баласынын баяндоосунда атасынын сүйгөнү жөнүндө. Аны да абдан бир өтө көп киши окуду. Анан ошентип алдаштырып окурмандар менен улардын көңүлүн таап келип Шөл бір қызды окуттук. Шөл бір кызга дагы аябай кызыгуулар көп болуп атат. Шөл бір кыз каякта жашайт? Мен так билем. Азыр так адресин айтып берем сиздерге. Шөл бір кыз менин адамдар чекиттердин жарымындай аттуу китебинде жашайт. Керемет жооп болду.
3-cü суроо менен жыйынтыктап мындан улантабыз. Агай, алгачкы эмгек жолуңузду Ош шаарынан баштаган экенсиз. Ошол жаштык мезгил туурасында кеп кылып берсеңиз деп студент кыздарыңыз сураган экен. Мен эмгек жолум ошо Ош шаарында текстил комбинатында башталды. Эми келип ошо жумушчу болуп кирейин деген жокмун. Окуудан кулап калгандан кийин анан шаарды үйрөнсүн, орусча үйрөнсүн деп анан шаарга келип коюшкан. Ошол жерде менин кызматымдын аты негизгиси пух-сборщик. Жана текстилдин станокторунда пухтар түшөт экен. Мына неден кылдайт. Пухтар жана кезде мен топ аткан ошон түшөт экен. Волкова деген атактуу текстилдин аял бар эле. Ошолордун станокторунун алдында пухтарды тазалайт элек. Мен азыр эсиме келди, сенин суроогуңдан айтып берейин ошону. Менин агам иштейт, атам иниси. Анан келсин, жакшы айлыгы бар. Иштап берем деп. Анан мен келбейинби? Келсем эле жанагы жакшы айлыгы бар ишке мен жарабайт экенмин. Көрсө мен 18ге чыгар экенмин. Ага 18ге чыккандар иштейт экен. Анан тигин айлыгы 180 сом. Мен жетпей калган кызматтын айлыгы. Анан 18ге чыкканда ошо иштедим да. Бер жакта болсо ученик по мастера дейт. Жана мастердин үйрөнчүгү 60 эле сом айлыгы бар. Ошого чейин иштедим. Анан кийин мен 18ге чыксам тигин жака иштеримди билем. Ошондуктан көп деле кызыкпайм. Биздин мастер орусча билбейм. Деген армиядан келген бир алайлык жигит бар экен, заводдаган жигит. Ушу жана поммастер болуп алсам, жана 12 станоктун чоңу болсом, 2 көзү 4 орусча да билет, ушундай аракет кылат. Мен аракет кылбайм. Ылайга келген жерде жана кийимческе жактарга орун даярдап койгон, ошо жака барып китеп окуйм. Бирдеме чиймелеп жазам. Ошентип иштемиш этип жүрсөк, мени келерсип ойлоп карашыптыр. Бир күнү жаз келип калды. Мындай жаз күн жылуу болуп, анан кийин балдар тамак чегип турушат. 7-8 бала. Мен чекпейм. Жаз келсе экен дедим. Десем, жанагы басылдаган алайлык жигит. Эмнеге деди? Жаз келсе, июнь болсо, мен иштен кетет элем дедим. Каяка? Анайка кетесиңби? Деди. Жок, окууга тапшырам дедим. Онан тамеки чегип атты эле, окууга тапшырам десем, баягы тамекисин соргон боюнча күлүү деле чачап кетти. Анан каяка тапшырасың деди. Фрунзеге дедим. Айынан айын бир кат кырып атат. Бир маалда Фрунзе да каяка тапшырасың деп далыма бир урду. Университетке дедим. Өзүм кошо күлүп атам. Ыкшым ушундай бир күлүп атат, мындай сөймөй менен мени сайып алган. Бир кат кырып күлөт, бир буягын окуп, бир буягын окуп, сен университетке тапшырасың деп. Анан ошол жерде мен окуп өттүм университетке. Анан атаң баягы баягы акени бир жолуксам дейм да, текстилге келем ары бери өтөм да. Бир да жолукпай койду да. Кийин бирөөлөр айтышты. Ой, сенин тиги Бишкекке, Фрунзеге барып университетке өткөнүң өтө катуу реакция кылды экен. Ой, баягы нормально, баягы башы жок. Окууга өтүп алыптыр. Бир ушундай бир талкуу болуп, таң калышып ошентишиптир. Жанагы алайлык жигит өмүрүндө эгерде ошондо мага күлгөндөй бир нече жолу күлгөн болсо аябай бактыруу да. Ушунчалык жыйнап күлдү. Балким ошолордун кыздары бу жерде окуп аткан. Рахмат агай. Керемет жаштыктын мыкты
тастыктоосу биз ар кай жерде мотивация иштебей мындай чыныгы тажрыйбадан өткөн мотивациялар бизге баарыбызга сабак болсо керек. Ушундай сын менен, ушундай көз караш менен билим алган агайын алдында биздин билимибиз кандай экендиги балким күмөн жарататтыр. Алдыңдарда дагы бир жолу Кожогелди Култегин агай. Üstünde var, jir astında kalır. Sulu topçumuz, sular düştü çağırır. Aslanları çetiye, halinli cüncetiye, çığlarla bir çapasın altı tabandı ismi. Aslanları çetiye, halinli cüncetiye, çetiye şomenin bir cetinanın ismi. Oy aslanları çetiye, halinli benim dişim sahibim, içimdin barnayım. Sulu topçumuz, sunak düştü çağırır. Asmanlar çetiye, halim üçün çetiye, çeti gündür hötkürü yay üstündür çetiye. Asmanlar çetiye, halim üçün çetiye, çeti gündür hötkürü yay üstündür çetiye. Oy asmanlar çetiye, halim üçün Uzun boylu jarkın can, uçup düşkün şarkımdan, tağenkeyip alıp berip tağış albay cançılgan, gölgön sımal kalkamın, gül bördü tartkamın, uvak çuvak bir ömür uzunluğun aytpağın, ınta menen cankarap, rahmatты kaytalap, serpip koydun moynuma senan sayın kaykalap. Jark etkenin göz görüp, jandım jabır göz görüp, men de bolçu şarfucu, merinimdi ötkörüp. Gel gel geçip cansın bu, gemitpedin barkındı, şakladım hov, güldödüm şarda bersem şarkında. Gerip kolduk, şattandım, ken düğünede nakbarmın milletimdi. Atıldı, min esögü atkardım. An sayında kanısı, ak sarı tüs yarışı, katar joldu şarftağı, katar bassa arıda. Suykayganım balsımal, suy salganım talsımal. Oldur uzut bizdi bir orosuncu şarfıma, orosöge şarfıma.
мен емекшілік оғырырақ темада ұрық бірейін. Мына пандемияны барымыз жалпы дүйненің еліндей баштан кечірдік. Бірақ мекенінде жүрген кішілер де өзгеше қиналды. Бірақ мекенден сыртта жүрген кішілер андан дағы көбірек қиналды деп ойлаймын. Өйткені өзінен сарсана қалады. Мекенінен елі жұртынан сарсана қалады. Яйланайын же самолет қатты болса, же башқа болса, қандайды бір нәрсе болып келсе, қандай ахуал болады дейді. Мекенге жетіш деген көзді ұшып қалады екен. Ошон үчүн тажибирис заманында ушунчалык абдан бир кыйын ахуал болот экен да. Анан бул ошол сыртта жүргөн, мекенден сыртта жүргөн. Мен ал кезде мекенден сыртта жүргөнмүн. Мекенде сыртта жүргөндөрдүн атынан жазылган. Экинчиден баягы тажибирустан кутулуунун айласын таппай мукурап аткан, дүйнө мукурап аткан кездеги. Ошол кезде чагылдырганы. Сыртта деле жұрт менен биrekенбиз. Сызда бийсек кыргыз деп биrekенбиз. Уялганда Кыргызстан егеринден учун сыртка чыгарган тилекенбиз. Бел кыламын дем күчүн, еш кыламын. Беш көзүм бар жанада, беш кулагым. Өлтүрөгөн бирөөсү чүчкүрсө да, өлгөн жакты караба деп турамын. Тажибирус ак чачан бакшысымал, тар өлкөмдөн кайткының кайтчы жылан. Колун элдин жууп жатам бата менен, кол жууп калбас үчүн бүт бактысынан. Беттен калын дарыгер алса кендең, пешенеси таң болуп жанса кендең. Куйругу иттин шайлоо шат булгаланса, кубанычы Кыргызга барса кендең. Тажибирус таң калдым тизмегиңе, тап жогунде издеде, издегиле. Канча завод ишкана токтогондо, кайрымдуулук заводу иштегине. Асман айды ешчиле ойдоноп бер, адам мындай болору ойдо жоктур. Bir gemege жер жүзү шыкалгансы, bir самынга адамзат коргоноптур. Bir gemege бүт дүйнө шыкалгансы, кир самынга, күбөлгөн болмогон bir жаман кир самынга бүт дүйнө коргоноптур. Мына жаратылышта не деген гана сулуулуктар бар. Адам колу менен не деген гана сулуулуктар жаралбай атат. Не деген шаарлар, не деген имараттар, не деген машиналар. Бирок ошол сулуулуктардын баарысын эле так өзүндөй деңгээлде кээде адамзатты кабыл ала албай калат экен. Ушул бир абдан кишини ойлонткон маселе экен. Андыктан кооздук деген бирок берейин. Койчу, Париж, жуан сымал дери жок. Койчу, Вена, дуал сымал
meri жоқ. Берлин болса баратқансы сенейіп, бек ішенген бір кездегі шәй жоқ. Токиода болбай қыздай ебі жоқ. Торонтода болбой көздей шели жоқ. Доха болса тұш тарабы жылағач, доғырынып келген келін сели жоқ. Жарқыраба машиналар бели жоқ. Шалчақтаба имараттар жеми жоқ. Толқып ташқан деңіз бейжай сезіліп, томсор қонсой толор қолы жеңі жоқ. Талдай икен денең қатып ел жоқ. Таң қаламын ұшырбы деп демі жоқ. Сезенгеде галстукчан өзімді селейген бір қорық сымал гені жоқ. Бары жарқы тиктей телемері боқ. Бал журан кез өтті кетті гені жоқ. Ешегіме отын артып келатсам, ес тоғдырар қоздық болчу теңі жоқ. Ешегіме отын артып келатсам, ес тоғдырар қоздық болчу теңі жоқ. Күн болушынша Қырғыздың мықты ақындарының мықтырларын, түрк дүйнесінің мықты ақындарын мықтырларын, дүйнелік мықты ақындардың мықтырларын дайыма оқып, елге таратып, елді адабиятқа суғарып, қызықтырып жүріш керек. Бұл біздің бірден бір милдетіміз. Бірақ әме үрді жатқа оқу Қырғыздарда кечелі башталған. Мына кечелі сіздер көріп жүрген Сүйінбай Ералиев, Сооронбай Жүсіповтер жаңа ғана қағаздан оқышты, бір дәрілерін жатқан үшмес. Бұл ошол Байдулла Сарноғоевтан башталды, Эсенғұл Ибраев, Омар Султанов, Жолон Мамытов. Мен азыр ошол оштық классик ақындардан сіздерге оқу өтейін деп атам. Біріншісі Қырғыз Республикасының батыры Сооронбай Жүсіповтің Алақан деген классикалары. Балам мына төшегінен тұрды бат, мойнымдан құшақтады, бұлдырап, алақанын өптім дағы баланын, тез соғышты ойлап тұрдым, тұнжырап. Самақ болчу, менің досым, жырғатқан ұқмыш болчу, күлкіменен ұржақтан ғызылдаған оқтор тұна қалғанда үркі-үркі бөнөп бізді жырғатқан. Самақ айтты, қайда жүрдің жанатан? Мына балам, сен баламды қарасаң, ал балам ес, тұрды қағаз бетінде 5 манжалы кичилекей алақан. Самақ аны өпті дағы аттыға, ұлытынды балақандай жақшына. Ошол түні алақанды сүретті, қойып жатты жағының астына. Самақ далай өпті сүретті, далай жолу өзгөрттік біз түнөктү. Bir қыштақа кирип бардық жоо сүрөп, дүкүлдөтүп, үміт көзөр жүрөктү.
Bir koroda bala turat baylanu. Bul ne şunduk tappay kaldık aylanı. Bala kolu bizdi gözde ervendep, bala gözü bizden ötüp jaynadı. Hazırda ben şu iki kişiye şu özümden turuptu okurmanım katarı, benim köyermanım katarı belegimde taşır koyunda otan biri Uşol Kutlu Üniversitetin okutucusu, benim ecem, ayıldaşım, yene katarı, insan katarıdagı şunçalık suktara turgan ulu kasiyetlerdi özünü alıp жүрген Тоқтақан Осекова келіңіздер. Bir top kalemgerler var. Ошонун içinde men çağırmacılığıma özgöçe bir ömütten karap mamile kılgan bayakı inim katары мындай bir өзүнүн суранычтарымды мыктап турган оштогу агартуучу ушул университеттин бүтүрүүчүсү эң мыкты акын Куштарбек Кимсанов. Құрманды көрермандар, ырыш қоздары, поэзия сүйүүчүлөрү, Насыл Устатын, Кожогелди Култеген агайыбыз бириле ыр жазуу менен эмес, укканда жүрөк титиреп, быр сете күлүп, кайра баш ийге унанып, аяттын ушундай керемет да сөз болобу деп чыйрала түшкөн, чыңала түшкөн сөздөрүн топтогонго аракет кылдык. Бул агайыбызга дагы балким белек болсо керек. Анда сүрөтү менен сөздү дал келтирүүгө аракеттендик. Алдыңыздарда агай өзүнчө бир псевдоним, символика катары белгилеп жүргөн Кожо сөз деп айтып жүрөт. Анда алдыңыздарга Кожо сөздөрдөн чыгарайын. Агайыбыздын мыкты, урунтуу сөздөрүн биргеликте окуп, биргеликте күбө болмокчубуз. Анда көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга бурайын. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култеген агайыбыздын Кожо сөздөрүнө күбө болуңуздар. Алгачкы Кожо сөз менин ар бир ырым окурмандарыма жазган катым. Демек, ар бир ыр сиздер үчүн жазылган агайыбыздын каты болсо керек. Кийинки сөз Чыңгыз Айтмотов өлгөндөн кийин кыргыздардын баарысы оп-окшош болуп жатып калса болобу? Анда кийинки сөз чыныгы мотивация ушул. Татыктуу жеңиле алган адам татыктуу жеңе дагалы. Ал эми татыктуу жеңе алган адам татыктуу жеңиле албашы мүмкүн. Бул бүгүнкү символикалык сөз. Кийинкиси эң керемет эркектер жаттап, байкап, дене боюнга сиңирип ала турган сөз ушул. Гүл сулуу болгону менен жылуу болбойт. Ал эми аял заты сулуу дагы, жылуу дагы. Мына бүгүнкү күндө эң керемет сөз ушул. Кандай таризден карасаң, ошол таризден туура сөз. Жакан эле жууй бербей, мойнуңдан да кабар ал деген сөз. Кийинки Кожо сөз мына чыныгы романтика ушул болсо керек. Сүйгөнүңдүн жасап берген тамагы накта бейиштин тамагы. Кийинки Кожо сөздөрдөн агайыбыз Алайкунун качанада карагайын кесип, ак карын көрөп чоңойгон жигит, кар көрө өскөн кишинин жүрөгү таза болот. Кийинки сөз бүгүнкү күн үчүн ар бир мектепке окуучусун жөнөткөн ата-энеге айтылса керек. Мектепке жабыла кетип жаткан жаркырак окуучуларды чылбак баскан көз менен тиктегенге болбойт. Мына соңғы ең керемет сөздерден ак кайында деле кара теңгелдер бар. Бирок мындай актын көрөбүз. Жана
акырына ушул сөздү койдум. Анткени бул бүгүнкү күн үчүн ар бирибизге эң чоң сыймык. Өз айылында өлгөнгө жетеби, манас өлгөндөй дүңгүрөтүп. Мына бүгүнкү күндүн сөзү. Мына ушул кожо сөздөрдүн автору кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин агай. Анда boyum caraşın baskanında bir el aradım kalmayan canım sen dedim kalağında suyum adaşım Ray boğar kız Irmanı bir oçak kız Şanlı bir tuğla tuğlaylı Yavrular tikte kalıpız Şanlı bir tuğla tuğlaylı Yavrular tikte kalıpız İstesin gönlüm суроонун жалпы жонунан мааниси ушундай. Бул жакта дагы чыгармачыл студенттер, ыр жазууга ышкоз болгондор бар. Жалпы жонунан кенен түшүндүрүп берсеңиз, акын болуш үчүн атайын төрөлүү керекпи? Же акын болуп калыптанууга болобу? Же акындык үчүн атайын тарбияланыш керекпи? Же кандай кылсак бир мыкты акын болууга жетишебиз деген жалпы ортолук бир суроо келген экен. Эми акын болуш үчүн эми бул таланттуу болуп төрөлүш керек. Бирок ал таланттуу экенин билбей жүрө бериши мүмкүн да. Билбей эле жүрө берет. Эгер билип кала турган болсо, таланттуу экенин агай эжекелери, же ата-энеси, же өзү анда тынымсыз окуш керек да. Билимсиз акын болбойт. Билими жок акын ичинде жамакчылык кылып мындайраак барып токтоп калат. Аны ушу эмгектин күчү менен гана ары жиреккенге болот, ары өстүргөнгө болот, бийиктеткенге болот. Эмгектин гана күчү менен. Адабиятты мыкты окуш керек, мыкты түшүнүш керек, ой өрүштү кеңейтиш керек, дүйнөнү мүмкүн болушунча кененирээк кыдырыш керек, көрүш керек. Албетте сүйүүгө дагы кыздарды тиктегенде баарысын мыкты билиш керек. Но бирок акын адам баягы бардык тарабынан мыкты болбойт. Ал бираз апендирээк болушу мүмкүн. Начарыраак да окуп калышы мүмкүн. Же болбосо кыяры жаман болушу мүмкүн. Же башка кемчиликтери сөзсүз акын кишинин, таланттуу кишинин мындай оркойгон кемчиликтери. Ошол дагы акын экендигинин, ошол дагы жазуучу экендигинин мындай бир белгиси. Өтө эле тартиптүү болуп эле китептей болуп турса, андан чыкпайт. Рахмат агай. Анда уруксатыңыз менен залга микрофон суналы. Агайга болгон сурооңуздар болсо, жалпы аудитория менен агай түзмө-түз байланышын эп көрүп турган жагы. Кара Кулжа таланттуулардын мекени, ырчы чоорчу акындардын мектеби, адегенде Айданик деп жар салган кадимки Кожогелди Култегиндин өз жери. Саламатсызбы агай, куш келипсиз. Агай, сиз менен абдан сыймыктанып турам. Себеп дегенде мен дагы мына ошол Тар дарыянын боюнан суу ичкен Кара Кулжанын кызы болом. Жаңы биздин агайлар ырыңызды аткарып өтүштү, Айданик деген. Кыстырма иретинде айта кетейин, бул ыр чындыгында эле угармандардын купулуна толгон, кулактан кирип бойдалган керемет мукам кайрыктарды камтыган чыгарма. Учурдан пайдаланып айта кетсем, ошол ырыңыз чыккан жылдары агай бүт кыздардын ысымы Айданик коюла баштаган. Мына ошол учурда менин дагы атым Айданик, ошол сиздин ырыңыз. Анан суроо
бар эле. Негизи акындар Айдереке байланыштуу айтайын мен. Mesela көз зору бар Бишкектин түштүк тарабында азыр бүт кафелер болот. Ошол жерде кармалдар жүрүп бир кафеден чыгып бири-бирибизди ийип макта. Сен гейни акындардан композиторлордон сен гейни деп. Анан жаңы өрсү чыгарат. Биз чыгармаса ким чыгарат? Өрдүн неменин аты да алырдын аты да башкача болсун. Кыздын аты менен элде жок ат ойлоп табабыз деп. Түштүк каналети менен сүйүүнү жасайбыз деп. Ушундай болалышып. Анан мен биринчи вариантын жасап берген иштей беришти. Анан Исраилдин тез эле чыгарат музыкасын. Анан музыкасы абдан күчтүү экен. Мен анан текстине алып уялып кайра жазгам. Кайра жазып, анан кийин ошондо 92-нчи жыл. Бир жерден келип жүрөт. Жыйындырып калтырабыз. 98-де 97-нчи жыл жазгам. 92-нчи жыл жазылган. Обонда ошондо чыккан, мен анан Москвага окууга кеткем каникулдан кийин. Бирок кийин тарады. 2 жылдан кийин тарады. Айдеректер көбөйө баштады. Анан bir kamaklara koya başlarında ayılar men cim gibi. Bирок ошол мына биринчи айденектер мына текавайдын кыздар азыр 30-тара кетип калды. 30-тардын айланасында. Мен Ошко келдим. Ошко келип баягы түштүк каналети менен ат коюн кызма деп анан жакпай коюп баштаттардын барысы. Анан өзүмдүн кызыма 97-нчи жылы төрөлгөм. Мен ыр чыккандан кийин кыздан 5 жаш кичүү менин кызым. Былтыр турмушка бердик. Тойдо бүт айденек Исраилдин аткаруусунда, Аскаттын аткаруусунда, башкалардын аткаруусунда кечки айденек тапты. Мен айттым, айланайын күйөө болам. Сендей бактылуу киши жок. Сенин кайнатаң, сен төрөлгөн кезде sen törölüp aткан кичинекей кезиңде сен үчүн мына ыр жазып берген. Мына ушуларды ырда өзүң ушуну ырга ээрип кыргын. Мен болсо сага кызматты мынакей 25 жыл мурда жасагам. Теги мурда элди күндүргөнбүз. Аскат дагы теги Аскат Мусабеков кызын айденеп коюптур. Ал бизден артыкча жагы бар экен. Кызы ыйласа, же кызы эркелешсе, дарылыгыдай экен. Айдан эктебеле ыйлап аткан кызын оон менен сооратат экен. Мончоңдун ойнундан санайымчы майтани көлөкөңдү көтөрүп оядайынчы майдани майдашы бир майын желей мамык болот айдани бир каш кайсам бир кылым ой жарык болот айдани жарык болот айдани айдани айдани. Muğalim kız деген önünüz менен дагы бир жооптанып калды. Мен ушунуңуз жөнүндө айтып кетпесеңиз болбойт. Бүгүнкү күндө ал мугалим кыз ким? Мугалим байбиче болуп калдыбы? Ошол жөнүндө. Ой. Мугалимдердин сүйлөгөнүн көрдүм да кыздардын. Мугалим кыздар телефондуп кечене сөйлөбөй жаман билимдүү болот экен. Аны айтып атпайбы? Сөздөрүңдү түшүндүп, сөйлөйүн да билимдүү. Анан кийин сөйлөй билимдүү болсо, өзү билимдүү болсо, сулуу болсо, суйгайып турса, анан баягы сотталган акым бар деген барбы? Аны сыңырындай болбо. Аны сыңырындай даян көрүп, анан колуна кармап турган бор. Анан борбойчу алсам экен деп жаздым. А бул жаңы мына китеп 2019 жыл менин эң соңку жаңы тең чыккан атчан китеп деген. Анда мен үч жетимлер кыдырып жүргөн кез темалардагы түшүп сапарлары түрдүү, темалары оор.
Ошол китептен кийин жаралган нурлангандар. Bir gana sap eski. Cenab-ı Allah okudu. Süygön kızım ciddanıp degen. Oşo süygön kızım ciddanıp degen benim birinci kitebimde var. Biroq aybay naçar yazılıptır. Aybay naçar yazılıptır. Anan oşo bir saatli alıp bunun kitebin içindeki gözleri var. Oşo bir saat eski kalgan barısı çapçı. Rahmat Атабай сөзді барымызға мүмкіншілік жаратқан ушундай жакшы жолугушууга себеп болгон окуу жайынын ректору Бекмырза Бекболотовичке бермекчи келиңиздер. Кээде көп сөз болот да, эмне үчүн Кожокелдин ырларын, эмне үчүн Алайкулдан чыккан Мисиралин Аманбаев гана келиштире алат деп. Ошондо айрымдар айтышпайбы? Кожокелдинди түшүнүш үчүн Кожокелдиндей жерде, Кожокелдигидей таза абада, таза суу ичип, genel öründe özüş gerek. Oşun için alay gönül birbirinin oşun nesiller gana dal getirip bıraktı ki oşun için alay sizde oşunda bir genel yerde çoğuyup, genel oycu gürtü, genel göz karaş, genel filosofiya jadap, oşun filosofiyanı, oşun genel oycu gürtünü men oylayım azırkı yaşlarımız, oşun sizde oycu gürtü menen düşünü olsa, men oylayım Kırgızstan üçün dağı, gelecek bunlardağı bu çoğun kazır eder. Oşonluktan aytım kelет, урматтуу студент достор, урматтуу студенттер, biz daima mugallimdik kesipti tanıp alгандан кийин дал ошол mugallimdik kesipке мына биздин Кожокелди Култегиндей ой жүгүрткөн, мекенди сүйгөн, эл жерди сүйгөн, ыр аркылуу гана жеткизип коюп атат. Мына сиздин сөмөйүңүздү дагы акылга теңип атат. Ошол эмне деген философия, эмне деген ой жүгүртүү. Ошондуктан мен ойлойм, бул мындан ары да мындай жолугушуу көп болуш керек деп ойлойм. Ыр көрмандары, жалпы катышуучулар, анда сыртта агайыбыздын китептерин койдук. Сатууга атайын алгандар болсо, атайын агайыбыздын кол тамгасын алып калыңыздар. Каалоочулар үчүн атайын агай менен биргеликте сүрөткө түшүү мүмкүнчүлүгүн дагы жараттык. Келгениңиздерге берекелүү убактыңыздар бөлгөнүңүздөр үчүн ыр ишкоздордун жалпы баарына ыраазычылык билдиребиз. Кош келиңиздер, чоң рахмат. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болгон бүгүнкү жолугушуу кече мага өзгөчө эргүү тартуулады. Анткени ушунчалык бир жоопкерчилик менен мамиле кылышыптыр. Мынакей мына жерде фото слайд жасаган экен, анын баарысы бир мыкты сапатта, мыкты деңгээлде, абдан бир логикалуу, жакшынакай жасалыптыр. Программа кандай жакшынакай түзүлгөн. Ырчылар дагы мен ырларым ырдап атышат, ал тургай ушул жерде окуган музыканттар менин ырыма жаңыдан обонуп чыккан. Бүгүнкү биринчи премьерасын дагы көрдүк. Анан эми элдин жалпы реакциясы, суроо берген дери, мындай бир адабиятка кызыгып турганы, университеттин жетекчилигинин өзүнүн толук келип катышып жаландаган сөздөрүн сүйлөп берген өзү барысы менин мындай бир өзгөчө эргитти. Мен кийинки жылдарда чет өлкөдө жашадым, бир 7-8 жыл. Андан бери келгенден кийин мына китебим биринчи чыгып, ушу китептин аркасы менен жолугушууларга барып атам. Бүгүнкү жолугушууну мен кийинки соңку кездердеги бир топ убакыттагы bir жолугушуулардын эң мыктысы, эң жоопкерчиликтүүсү деп айтат элем. Анткени бул университет бизге өзгөчө жүрөгүбүзгө жакын. Биздин ушул Жомарт Бөкөнбаев, Темиркул Үмөталиевдер окуган куттуу жер, ошолор окугандыгы үчүн, ошолордун батасы тийгендиги үчүн кечеги училище бүгүн мынтип университетке айланып отургандыр деген ойлор келип атат.